Салам достор, бүгүн Илон Маск деген ким жана анын байлыгы боюнча сүйлөшөбүз. Кеттик анда. Илон Маск 50 жаштагы америкалык ойлоп табуучу, көрөгөч жана миллиардер. Жарым кылымдык маареке малында ишкердин байлыгы 166 миллиард долларга бааланган. 49 жылдык маарекеден берки өткөн 1 жылдын ичинде ал негизинен электр унаа өндүрүүчүсү Tesla компаниясынын акцияларынын котировкаларынын өсүшүнөн улам дээрлик 4 эсеге өстү. 2020 жылдын 30 майында анын эң дымактуу компаниясы SpaceX космоско биринчи жолу жеке адам башкарган Crew Dragon учуруусун жасады. SpaceX ошондой эле жердин төмөн орбитасына интернет спутниктерин жөнөтүү боюнча долбоорду активдүү иштеп чыгууда. Мындай түзүлүштөрдү топтоонун жардамы менен Маск жашоочуларды дүйнөнүн каалаган жеринде кең тилкелүү интернет менен камсыз кылган глобалдык тармакты түзүүгө ниеттенүүдө. Дагы бир белгилүү SpaceX долбоору бул жердегилердин Марсты колонизациялоо планында бар. Илон Масктын байлыгы кайрадан 300 миллиард доллардан ашты. Америкалык бизнесмен Илон Масктын байлыгы 3 январда дээрлик 33 миллиард долларга өсүп, 304 миллиард долларды түздү деп билдирет Forbes. Буга чейин ишкердин капиталы ноябрда 300 миллиард доллардан ашкан. SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү жана Tesla'нын тең негиздөөчүсү дүйнөдө эң бай адам деп эсептелинет. Анын байлыгы экинчи орунда турган Louis Vuitton Hennessy компаниясынын башкы директору Бернард Арнодон 100 миллиард доллардан ашык. Үчүнчү орунда Amazon негиздөөчүсү Джефф Безос турат. Илон Масктын байлыгынын өсүшү жогоруда айтып кеткендей Tesla акцияларынын баасынын көтөрүлүшү менен байланыштуу. Компания рынокко чыгарылган автоунаалардын акыркы санын жарыялагандан кийин 930 миңден ашык. Бул аналитиктердин божомолдорунан дагы ашып кетти. Tesla акциялары дүйшөмбү күнкү сооданын жабылышына карата 13% кымбаттады. Ошол эле учурда компаниянын рыноктук капитализациясы 1 триллион доллардан ашты. 1 ноябрда Маск тарыхта биринчи болуп байлыгы 300 миллиард доллардан ашты. Тесланын акцияларынын өсүшү бул чекти жеңүүгө жардам берди. Алардын баасы бир күндө 7,5%ке өстү. Бизнесмендин өзүнүн мамлекетинин өлчөмү ар кандай эсептөөлөр боюнча 308-311 миллиард долларды түзгөн. Декабрда Time журналы Илон Маскты жылдын адамы деп тааныган. Эгерде сиздер Илон Масктын өмүр баянын толук билгиңиздер келсе, комментарийге калтырып кетиңиздер. Ушуну менен видеос аяктады. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.